Assalamu alaikum кадырман теле көрүүчүлөр, назарыңыздарда Райян теле долбоору. Сиздер менен биргеликте бүгүнкү маегибизде коомчулук муктаж болуп турган, өзгөчө бир мусулмандын өзгөчө бир сыфаты болгон теманын айланасында маек кылмакчыбыз. Алда болсо коңшу колоң менен болгон мамиле. Бүгүнкү маегибизге кадырлуу болуп келген сыйлуу коногубуз Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгындагы Фатва бөлүмүнүн башчысы устазыбыз Раушан Эратов. Устаз, кош келипсиз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Устаз, сизге биринчи ыраазычылык билдиребиз. Алла ыраазы болсун келип келгениңиз үчүн. Баштаганыбызда эле биринчи бизге коңшу колоң дегенде биз кимди түшүнүшүбүз керек? Ошого бир мындай билдирүү берип кетсеңиз. Рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Авал жараткан Аллага чексиз мактоолор болсун, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга салаваттар жана саламдар болсун деп сөздү баштайбыз. Анан учурдан пайдаланып жалпы жумурай журтту бүгүнкү күндөгү орозолору менен, орозо айлары менен куттуктап кетмекчибиз. Алла субханаху ва таала ушул берешендүү ыйык орозо айында айтылган баардык жакшылыктарды Кудайым өзү ар бир мусулманга буйруп насип кылсын демекчибиз да. Жана ушул түндөлөрү окуп аткан таравих намаздарыңыз кабыл кылсын. Берип аткан орозо битириңиздерди, зекетиңиздерди, баардык жакшы ибадаттарды кабыл кылсын. Анан эң негизгиси ушул Рамазанда тилектер кабыл болот дейт. Мына мечиттерде күнү түнү намаз болуп, таравих болуп, элибизге, мамлекетибизге тилектер болуп атат. Ошол тилектер кабыл болуп, мамлекетибиз тынч болсо экен. Амин. Ошо элибиз бай, бардар жашаса экен. Ошол тилектер дагы асыл болсун. Анан эң негизгиси ар бир үй бүлөгө, ар бир инсанга Кудай ыйман орууласа, ошо жүрөгүбүздө ыйманыбыз менен болсо, бул айтып коет эмеспи, ыйман адамдын тормозу деп. Ошо бардык жаман нерселерден, арам нерселерден тыя турган бир гана инсандын ички кубаты бар, күчү бар, бул да болсо ыйман. Ошол ыйманга Кудай элибизди бай кылсын деп. Амин. Анан эми бүгүн жакшы тема тандалыптыр, албетте жар, кошуначылык. Бул эң бүгүнкү көйгөйлүү дагы десек болот, актуалдык десек дагы болот. Ошондой бир тема бул. Коомчулук мындай муктаж болуп турган. Бүгүнкү күндө коом муктаж болуп турган маселе бул. Себеби барган сайын негедир адамдардан адеп, ахлак, адамгерчилик жоголуп баратат. Ошонун жыйынтыгында натыйжасында ар түрдүү зортук, зомбулук, жаман иштер болуп жатат. Келишпестик. Мына кечеги эле болгон окуялардан бирөөсү жаш эле кызды мындай бир бычактап салды. Дагы бир жерде бирөө болсо өзүнүн канынан жаралган баланы катуу сабап салды. Демек ушундай үрөй учурган маселелерди көргөндө коомдагы адеп ахлактын, адамгерчиликтин төмөндөп баратканынан кабар берет. Ошон үчүн биз бүгүнкү күндө ар бир адам жоопкерчиликтүү болушубуз керек. Өзгөчө ата-энелер, жалпы жумурай журт, кайдыгер болбостон үй бүлөдө баланы тарбиялоодо катуу бул нерсеге маани беришибиз керек. Анан ошол адамдын адеби, ахлагы, жүрүм туруму, анын дүйнө таануусу бул сөзсүз кошунага да таасир этет. Биринчи кезекте өзүнүн үй бүлөсүнө, айлана чөйрөсүндөгү жан жөкөрлөрүнө, досторуна, кошуналарына тийип турат. Эгер ошонун ичинен бөлүп келип биз кошуна жөнүндө сөз кыла турган болсок, кошуна дегени бул эң жакынкы кошуналар. Мына Кур'ан-ы Каримдеги аяттарды дагы эгер биз токтоло турган болсок, Алла субханаху ва таала Кур'ан-ы Каримде эмне дейт? Суратун Ниса, Ниса сүрөсүнүн 36-аятында Аузу биллахи минеш шайтанир раджим. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى إلى آخر آية. صدق الله العظيم. Аяттын маанisi Алла Таала мындай деп айтат. Аллага ибадат кылгыла, Аллага эч нерсени шерик эсептебегиле, шек келтирбегиле. Ата-энеңерге жакшы мамиле кылгыла. Ошондой эле курба, жакын адамдарыңарга, жетимдерге, кедей кембагал мискиндерге жакшы колдоо мамиле кылгыла. Ошондой эле жакшы мамилеңерди кошунаңардан аябагыла. Зил курба, эң жакынкы кошунаң, алыскы кошунаң. Кошуна деп
Кошунадагы биринчи дарбаза жактан эң жакынкы турган кошуна бар. Дуал кошуна деп коет. Бир дуал ортосун бөлүп турган кошуна бар. Маңдайдагы кошуна бар. Анан ошентип өзүнүн кезеги менен ар жакка кете берет. Деги кошуна деген бул жашоо кеч бул дүйнөдөгү жашап аткан чөйрөдөгү үй кошунасы болушкун. Дагы чоңураак алсак, мамлекеттеги жаныбыздагы кошунабыз болушу мүмкүн. Кошуна мамлекеттер болот. Мындай улут чоң мамлекет кылып ала турган болсок, кошуна мамлекеттер бар. Айылдар, кошуна айылдар болуп кете берет. Демек, кошунага динибиз өтө мындай катуу көңүл бурган. Мында Кур'ан Каримде дагы кошуна тууралуу бир канча аяттарда ага жакшына мамиле кылыш боюнча айткан. Эми салтыбызга келип турган болсок, кыргызда жакшы сөз бар, алыскы туугандан жакынкы кошуна деп айтат. Мунун мааниси эмне? Кошуна тууган адамдын көп жакшылыктарына күбө болбой калышы мүмкүн. Бирок алыскы кошунаны бир жылда көрүшүң мүмкүн. Алыскы тууганыңда бир жылда көрүшүң мүмкүн, бир айда көрүшүң мүмкүн, бир аптада көрүшүп турушуң мүмкүн. Бул эң тез болгондо болсо да. А кошуна менен адам бир күндө 5 жолу көрүшүшү мүмкүн, 10 жолу көрүшүшү мүмкүн. Күнүмдүк тиричиликте көрүп турат. Тиричиликте дайым. Анан жакынкы кошуна жакшы дегенин мааниси жакшылык, жамандык адамдын башына түшкөн мезгилде бул жакынкы кошуна ушул көп колдоо көрсөтөт. Эң биринчи жанында тура турган адам. Эң биринчи сенин жакшылыгыңды билген да кошунаң болот, эң биринчи сенин жаманыңды билген да кошунаң болот. Ошол алыскы тууганың кабар жетип, кээ бирде мисалы үчүн суук маареке болуп адам каза таап калса, топурак салганга жетпей калат. Тууган болсо дагы. А бирок кошуна ал жерде ошол алыстан келген Куда мындай ыймандарды үйү батпай калса үйүнө кабыл алат. Жакшылыгы болсо анын дагы ошондой бөлүшөт. Ошон үчүн муну кыргыз таамы айткан сөзү бар. Алыскы туугандан жакынкы кошуна артык дегени бул ушун үчүн айтылган сөз. Ошондуктан негизинен кошунага жакшы мамиле кылыш керек. Бул мындай өзүбүздүн адамгерчилик, өзүбүздүн каадабыз, салтыбыздан алганда дагы, мусулман катары мусулман динибиздин жагынан алганда дагы кошунага жакшына мамиле кылууга буйрулунган. Алла разы болсун. Устаз, бул жерде эми жана кошунанын ушул акысы канчалык даражада болот дегенде жанагы пайгамбарыбыздын хадиси дагы эсиме келип турат да. Мурастан дагы балким мурас дагы бөлүп беремин деген ойдо да калдым деген хадис бар го. Ошого бир мындай өзгөчө бир токтолуп кетсеңиз, акысы канчалык даражада мурас да бөлүнөт деген даражага барайын дедим деген хадис бар эмеспи? Туура айттыңыз. Ушул хадисти мен сизге рываяты менен келтирип берейин. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кошунага жакшына мамиле кылуу, кошунага болгон укуктары, даражасы жөнүндө мындай өтө таамай айткан бир хадиси бар. Муну имам Бухари өз рываятында келтирген. Ал хадис мындай деп айтылат: "Ма зала юсини Джибрилу бил джари хатта зананту аннаху сайюваррисуху." Аукама кала алейхиссалам. Мааниси, Hazreti Cebrail мага кошуна тууралуу келип ушунчалык көп осуят насаат айта берди. Мен акыры ойго баттым. Бул барып кошунадагы адамга жакын тууган катары болуп эле мураскер болуп калат бекен деп ойлоп калдым дейт. Эми бул хадистин мааниси эмне? Эмнеге пайгамбар мындай ойго барды? Себеби алакатул ирс, бул мурастык укук, бул жакын туугандарда гана болот. Акрабаларда, жакындарда. Атадан бир атадан тараган балдар, кыздар, аялы, бир туугандары, чоң атасы, чоң энеси, ушундай баласы болуп туруп мураска эң жакын адамдар. Эң жакын адамдар мүлктүк мураска ээ болот адам кайтыш болгондон кийин. Кошунаны да васият кыла бергендиктен, демек кошуна деле тууган катары болуп калат окшойт деген маанини берип атат пайгамбарыбыз. Эң жакын туугандыктар. Демек, кошунанын кошунага болгон орду жакын тууганчалык деген сөз. Жакын туугандай болуп калды бул. Акысы шунчалык болуп калды. Сүйүнгөндө бирдей сүйүнүш керек, сүйүнгөндө, кайгы капасында бирге болот да. Мына ал алакатул карабати факат. Эми бул жерде хадистин маанисине келе турган болсок, мурастык, мүлктүк байланыш бул тууганчылык, жакындык гана болуп эсептелет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул жерде кошунага жакындык акысын берип атат. Мурастык эмес, жакындык акысын берип атат. Жакындык акысы дегенде эмне дегенде? Себеби жакын туугандар булар жана биз жогоруда айткандай, аптасына бир келет үйүңө. Жакшылыгыңда, жамандыгыңда чакырсаң, бир сагынганда ушинтип бир келишип турабыз азыркы шартта. Ал эми кошуна менен бул жакын, анын
бардык турмуш немеси экөө бир маусумда, бир убакытта күн кечиргендиктен кошунанын кошунага акысы ушундай. Демек кошунанын кошунага ушундай акысы болгондон кийин кошунанын сүйүнчүнө кошуна сүйүнүш керек. Кошунанын ийгилигине бул бакылдык кылып, ичи тардык кылып, көрө албастык кылбастан тилекке каршы бизде азыр коом ушундай. Кошуна менен көрө албастык мамиледе, кошуна менен ушундай бир ишенбестик мамиледе, бир кошуна экинчи кошунага дайым баягы көлөкөсүн түшүрүп, күн көрсөтпөй, тынчтык бербей, ушундай жаман адатка өтүп алдык да. Анан бир нерседе кошуна чыкса, ага басынтып, катык сүйлөп, уруша кетип, ушундай мамилени кылабыз да. Азыркы берген биздин динибиз берип аткан насаат эмнени берип атат? Бул кошуна, бул мурастык жактан дагы жакын болгон адамдан жакыныраак болот адамга. Муну баягы биз айткан жогоруда салтыбызда кайтып кетти. Демек, учурдан пайдаланып биз замандаштарыбызга эмне дегибиз келет? Ошол кыргыздын салтында айтылгандай, алыскы туугандан жакынкы кошуна жакшыраак дегенди тутутуп кошунага мамиле кылыш керек. Алла разы болсун устаз, дагы бул жерде эми айтып кете турган нерсе, бүгүнкү күндө эгерде айыл жергесинде болсо жанагындай алыс болуп, эми көпчүлүк убакта акыбалы билинип турат да. Бирок бүгүнкү күндө коомчулуктун көпчүлүгү шаарга келип мындай домдо жашап калганыбызда Абалдар белгисиз. эң өкүнүчтүүсү жанагындай болуп калып атат. Сиз айткандай абалдар белгисиз, кирет, чыгат, коңшусунда абалы кандай болду, жашоосу кандай, ким бар, ким жок, ооруду, эмне болду деген ушундай бүгүнкү күндөгү мындай оорулардын бирөөсү деп айтсак деле болот да. Сиз жакшы нерсени айттыңыз. Буга дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан бир хадисти келтирейин деп турам. Буну дагы ошол биздин жогорку хадистерди келтирген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдан бир хадисте Хазирети Анас мындай деп келтирет да. Ма амана би мен бата шаъбан ва жаруху жаиун ила джамбихи ва хува я'ламу бихи дейт. Бул мааниси ким мага ыйман келтирбептир, ким кошунасы ачка болуп, өзү ток болуп жатып алган адам мага ыйман келтирсе дагы ыйман келтирбегендей деп айтат пайгамбарыбыз. Билет кошунасы ачка, кыйынчылыкта жашайт. Бирок өзү курсагын тупуп торгозуп алып жатып алды. Кошунасынын абалына тынчсызданбады, кошунасына бир жардам колун созбоду. Бул исламдык эмес бул. Пайгамбарыбыз айтып атат, мындай адамды мен мага ыйман келтирдим дегени бул чакырыгы, бул давасы, бул кыйкырыгы чындыкка кошпойт деген сөз бул. Мусулман, чыныгы мусулман адам кошунасынын абалынан кабар алып турат. Бул кандай жашап атат? Буга жардам берип турайын. Ден соолугу кандай? Ден соолугу кандай? Ооруга муктажбы? Дарыга муктажбы? Улоого муктажбы? Азык оокатка муктажбы? Же дагы эмнеге муктажбы? Кеңешке муктаждыр мүмкүн. Бир жол көрсөткөнгө муктаждыр мүмкүн. Мына ошондой кошунага кошуналык мамиле кылып, кол узатып турушлук бул исламда айтылган нерсе. Тилекке каршы биздин коом бүгүнкү күндө барган сайын ушул өзүбүз мусулман болсок да, мусулман коомчулугу дагы биз жоготуп айткандай кошунага бир ишеничсиз мамиледе жашап калдык. Биз бул мамиледен арылышыбыз керек. Кошунанын абалын сурап турушлук, кошуна менен кошунанын ортосундагы махабатты күчөтүп турушлук жолдорун пайгамбарыбыз айткан. Пайгамбарыбыз мындай дейт: силер дейт, мындай деген бир хадисинде айтат: "Я Абазар, ида табахта маракатан фа аксир ма'аха таахад жиранака" дейт. Ey Абазар дейт, пайгамбарыбыз насаат кылып айтып атат Муслимдин риваятында. Эгер үйдө тамак бышырсаң, шорпо салсаң, шорпосун соосун бир аз көбүрөөк кылып кой. Жана ошол шорпоң менен кошунаңа бөлүшүп кой дейт. Көрдүңүзбү? Демек, бул эмнени берет? Кошунанын кошунага ошондой бир белек бериши, бири-бирине хадия берип, таам берип туруштугу ортодогу мавадда, яни махабатты күчөтөт. Дагы бир сүйүүнү күчөтөт. Бири кошунанын кошуна болгон ишенимин күчөтөт. Көрдүңүзбү? Бүгүн бизде ошол нерсе жоголуп кетти. Мусулман кошуна жашайбыз бири-бирибиз менен. Бир машина алып калса, бир жакшылык кылып калса, кошуна кулук болуптун деп киргендин ордуна, машина келип калганбы? Каяктан алыптыр муну? Кими салып бериптир муну? Деп өзүнчө отуруп, коорап, шоорап, баягы гыйбат кылып калат. жанагындай сүйүнүчүнө кошулбастан. Сүйүнүчтүн ордуна мындай кылат да. Бул жаман көрүнүш урматтуу мусулман. Эгер кошунага ушундай бир курсанчык болсо, кошуна куттуктайм, кулук болсун деп койгонго эмне жетсин? Бул жакшы нерсе да, бул өзүнчө махабатты пайда кылат. Анан бир кайгы капа же бир нерсе болуп калса,
мындай ичинен сүйүнгөнсүп, ыраазы болгонсуп, табалагансып, ушундай бир сырттан мындай тамашалап тургандай. тамашалап, табалап коймой адат пайда болду да. Айтылат, ким бирөөнү табаласа, өзү да ошол нерсеге чалдыгат деп. Ошон үчүн мындай жерде кошунага сабыр кылыңыз, арты кайырлуу болсун, жамандык аттагасын, башыңыз аман болсун деген сөздөргө жарап коюш керек кошуна. Бул дегендик чоң нерсе берет. Адам билбейт да ким башында эмне бар экен. Ар бир адамдын башында курсанчылык бар. Ар бир адамдын башында корсук какыстык, кайгы капа бар. Анан ошондой моментте башыңды келип кучактап айтаар бир досуң болуш керек. Ишеничтүү бир кошунаң болуш керек. О жанагы айтылгандай алыскы тууганың келгенгече ошол жердеги сенин шоковый состоянияга түшүп калат адам, мисалы жоготуп койсо, кырсыкка түшүп калса, ошондой моментте кел кой деп турган бир кемтигиң болсо, кемтигиңе жарап, үйүңдө жетишсиз буюм болсо, жетиштүү буюмун алып келип берип, ушундай кылаар кошунаң болуш керек. Демек, ошондой мамиле күтсөң, анда сен кошунаңа жакшы мамиле кыл. Сүйүнүчүнө сүйүнгүн, кайгысына кайгыланып өз асын бөлүшкүн. Мына бул принцип болуш керек кошунага. Устаз, жанагы пайгамбарыбыздын хадисинде дагы бир нерсени байкагандай болуп турам да. Эгерде тамак бышырсаң, жанагындай алып суусун көбүрөөк кыл дегенде, мындай тез ал абалын сурап тур дегендей дагы маани жатабы дейм да. Мисалы үчүн көпчүлүгүбүз ар 2 күндө же күндүк эле тамак кылат да. Эгерде пайгамбарыбыздын хадисине аткарайын деген болсо, күндүгө тамак кылган болсо, кошунасынын ушундай акыбалын сурап тамак берип туруш керек деген мааниде, ушундай тез ал акыбалын сурап билип туруш керек деген маани дагы жатабы дейм да. 2 хадис баяндалды да. Биринчиси, кошунасы ачка болуп туруп өзү ток жатып алган мусулман бул иманында чынчыл эмес. Мусулманчылыгында Мухаммадка пайгамбар иман келтирдим деген даавасы чакырганда кобушпай жатат. Бул хадис сиз айткан нерсеге далалат кылат, кошунаңдын абалын кабарып турган. Бул хадисте мусулман адам кошунасына мусаада кылыш керек. Беминнат. Миннат деген сөз бул мындай бизде кылган нерсесине милдет кылбаш керек да. Мен сенин караганда бардар жашаймын. Керек болсо мен сага жардам берип жүрөмүн деп бетине тутпай, Сенин акың бул деп. Менин сага кошуналык болгон акым. Сен мен ушу берип аткан жардамымды кабыл алып койсоң, мен өзүмдү бактыяр сеземин, бактылуу боломун. Пайгамбарыбыздын чыныгы мусулман деген касиетине ээ боломун деген сезим менен, ой менен бериш керек. Мушул кабарын алып туруш керек да. Ал эми экинчи хадисте бул ошол кошунанын кошунага берген ишеничин берип атат. Бул махаббатты мындай кошунага ишениш керек да. Мына бирөө азыр кошуна оокат берип көрсүнчү. Не деп ойлойт? Азыркы биздин шартта мына ушинтип баратабыз да. Биздин өзү муашарабыз, мамилебиз ушундай болуш керек. Шунчалык ишеничтүү мамиледе болуш керек. Аз кошуна берсең, ол ойлонуп туруп, эмнеге берди муну? Ырымдап бердиби? Же эмнеге берип атат муну дейиши мүмкүн да. Анан кошуна такылдатып берсең, омурайып карап, жөн жайла келдиңби? Эмнеге келдиң дегенге барып калдык биз. Алыстагандыктан. Ошондуктан бул дагы хадистин уландысы келет. Дагы мындай хадис келет. Я ниса ал-муслимат, ла тахкирана жаратан ли жаратиха, ва ла фирсани шатин. Эми тамакты аял киши жешет дегенде. Анан айтып атат пайгамбар насаат кылып: "О мусулмандардын аялдары, силер кошунаңар силерге алып келген нерсени кем санабагыла. Пас назар албагыла. Эгерчи ал бир койдун же уйдун бутун шыйрагын бышырып келсе да. Кандай болсо ошо Кандай таап. Бул маани эмне үчүн айтып атат? Кошунаң берген хадияны сен төмөн кабыл албагын. Же болбосо паска урбагын. Мага ушуну бериптир деп. Же сен бергенге эч нерсе таппай, сенин дараматың бир уйдун же бир койдун шыйрагын бышырып, ушуга кадыр болуп ушуну берип атсаң да, ушуну бергенден уялбагын деген нерсе берип атат. Кошуна ушунчалык доверительный болуш, ишеничтүү болуш керек. Сага кошунаң бир нерсе бышырып келсе, мага ушуну бериптир деп пас санабагын. Сүйүнүп кабыл алгын. Кадырбакыма жетип атат экен. Кадырыма, кошуналык кадырыма жетип атат деп алган. Берип аткан кошуна муну берсем уят да деп окат бере албастан, жүрө бербестен, мен алым жеткени ушул деп өзүң билесиң. Ушуну махаббат менен, сүйүү менен берсең кошунаңа, кошунаң сени ушуну сүйүү менен, махаббат менен кабыл алса, мына бул окат бири-бирине бир кесе окаттын бериштиги бул ахам эмес, бул маанилүү эмес. Маанилүүсү бул жерде экөөнүн бирине болгон ширин мамилеси. Көрдүңүзбү? Ширин мамилеси.
Албетте бул сиз айткандай кошунанын кошунага берген абалынан кабар берип турат. Туурабы? Анан бул кошунага демек бул ошондой тамак берсин деген мааниде эмес. Бул деген эгерчи бир кошуна эч нерсе таппай өзүнүн үй бүлөсүндөгү жанын ошондой бир кыйынчылык менен багып аткан болсо, ошондой абалды дагы берсин. Анан абалын ушуну түшүнүп койсо болот да. Демек бул кыйналып атыптыр дейт. Анан бул менин кошунам мындан жогорураак нерсеге акылуу деп туруп түзүгүрөөк этти алып келип берип койсо кошунасы. Ошондо чындап Ухуват, мусулмандык, ухуват, агайын бир туугандык, адамгерчилик, кошунанын кошунага болгон акысы, ада кылышлыгы, кошунанын кошунага болгон сүйүүсү, коомчулуктун биримдиги. Азыр бизде деле көп жерде жакшы нерселер табылат. Кошуналар ынтымак болгон жерде билесиз, көчөлөр абат. Кошуна менен бири-биринин абалын билип турушат, ынтымак болушса, өздөрү эле келишип туруп, социалдык көп вопросторду өзү чечип алып атат. Айлана чөйрөнү жашылдандыруу, арыктарды тазалоо, бирөөгө үй куруп берүү, бир кошуна кыйналып жаткан болсо ошо кошунаны жөлөк болуп бир нерсесин чечип берип коюу маселесинде. Мунун бардыгы кийинки кошунанын кошунага болгон жакшы мамилесинин мөмөлөрү десек болот да, самарат десек болот. Алла разы болсун, дагы бул жерде дагы эң мындай эскертилип кетиле турган нерсе бүгүнкү күндө эми биз азыр жакшы жактарын дагы айттык да, ошону менен эле биргеликте жаман жагы дагы бар да. Кээ бирки ушундай үйлөр бар, мисалы үчүн жанындагы адамдар өтө кыйынчылыкта жашайт да. Себеби жанагы коңшусуна ушундай көп зыян бергендиктен. Ооба. Бул жерде дагы жанагы пайгамбарыбыздын окуясы мындай эсиме келип турат да, жана еврей өлгөндө пайгамбарыбыз кирип сурайт го. Ошого мындай өзгөчө бир токтолуп кетсеңиз, зыян берген коңшу менен кандай мамиле кылыш керек? Бул тууралуу дагы биз оң тарабын айттык, баягы сол тарабында бардыгы эле тилекке каршы кошунага кошунадай жакшы мамиле кыла бербейт. Азыркы күндө адамдар кошунасы эмес, бир тууганына жакшы мамиле кылганда, ата бала менен, бала эне кыз менен мамилеси келишпей калган бир заман болуп баратат. Кудай сактасын. Биз иманга көбүрөөк аракет кылып, ошол пайгамбарыбыздын нурдуу хадистерин көбүрөөк жеткизип, ошону амал кылганга аракет кылышыбыз керек да. Эң биринчиси, ар бир уккан адам мен ушундай кылайын деп өзү кадамды жасаса, ал да кылышы мүмкүн да. Бул деген билесизби, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам доорунда коом кандай жашаган? Ушунчалык бири-биринен кошунаны жогору коюп жашаган да. Күндөрдүн бир күндө бир койдун эти келди, буту, бир бөлүгү. Ошону хадия болуп кошунага чыкты. Бул кошунасы айтты, жок. Мага караганда буга менин мына кошунам бир канча күндө бери казан кайнай элек. Ушул татыктуу болсо керек деп буга берди. Анысы карап отуруп, кой, мен го кичине бирдеме кылып атам. Жегенге бир нерсем бар. Менден көрө бул кошунам бир канча күнгө чейин даамсыз элек. Деп отуруп, 7 үй айланып туруп, кайра биринчи күн үйгө, чыккан үйгө кой, жанагы эт айланып келип калат. Мындан эмне айткыбыз келет? Ошол мезгилдеги пайгамбарыбыздын доорундагы сахабалардын адамгерчилиги, кошунага болгон ширин мамилеси, өзүнөн дагы кой кошунам жакшы турсунчу деген мамилени көрсөттү да. Коомчулуктун биримдиги. Эми бирок тилекке каршы ондай болбой калган ушулар дагы бар. Кошунага күн көрсөтпөйт. Үй салса, үйүн ушу көлөкөсүн атайлап бияка салат. Үйүнүн суусу, карнын агып түшүшү, ошол кой кошунама түшпөсүн деген ордуна атайлап ушундай салат. Бул меники дегенсип. Ошол жер алса дагы, үй алса дагы, ошол баягы атайлап ушул мыйзамда дагы өзү 1 метр же болбосо 3 метр, 2,5 метр калтырыш керек деген жерлер бар да. Ушулар дагы ушу динден алынган да. Бирок тилекке каршы аны кылбастан биз ушу границанын чегаранын кырына келип салып, анан дайым кошуна менен уруш, талаш, жаңжал, анан бири-бири менен өмүр жат баягындай дос болгондор кайчы пикир болуп жүргөндөр бар да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтат: "Ман кана ю'мину биллахи вал яумил ахир." Ким Аллага иман келтирсе, ахирет күнүнө иман келтирсе, ал кошунасына азар бербесин дейт. Азар деген кыйынчылык бербесин. Ким Аллахка, Аллахтын ахирет күнүнө иман келтирсе, кошунасын, коногун сыйласын дейт. Ким ахирет күнүнө иман келтирсе, Аллага иман келтирсе, сүйлөсө, жакшылыкты сүйлөсүн, агер сүйлөй албаса, болбосо жим турганы жакшы деп айтат дейт. Көрдүңүзбү? Демек кошунага азар бербеш керек. Кошунага азар беришлик эмне менен болот? Бул адамдын жүрүм туруму менен.
тили менен азар бериши мүмкүн, сүйлөнүп, урушуп, каргап, кыймыл аракети менен болушу мүмкүн. Көз караштары менен болушу мүмкүн. Эми шаарда өзүнчө, айылда өзүнчө сүрөттөр пайда болот да. Мисалы үчүн ошол эле өзүнүн үй жаныбарларын, канаттууларын, тооктарын мисалы кой бериши мүмкүн. Ал кошунасы мээнет кылып бир буудай эгип койсо, бирдеме эгип койсо, аны ачык эркин кой берсе, өтүп кетет. Ал жаныбар да билбейт да, сенин территорияң кантип өтөсүн билбейт да. Барып аныкын терип жеп коет. Эми ушул кошунанын кошуна кылган туура мамилесиби, жаман мамилесиби? Адам өзү билиш керек да. Мен туура эмес кылып атам деш керек. Бирок туура эмес болсо дагы ушул жерден чырчыгат. Ал же тоогун өзү камап койбойт. Анан кошунасына барса, кошунасы жакшы айтса, бул кабыл албайт. Кабыл албагандан кийин кошунасы эмне кылат аны? Уруп коет, бутун сындырып коет. Ошол менен жаңжалып пайда болот. Көрдүңүзбү, урман мусулман бир тууган. Өзүбүздөн кетип атат да. Мына айтып, азар бербе, тилиң менен, колуң менен, кылган ишиң менен, мүнөзүң менен азар бербе кошунага. Кошунага азар бербеш керек. Эми бул айылдагын айттык да, бул шаарда дагы ушундай болуп калат. Албетте, шаарда дагы ушундай бир кошунага азар бериш сүрөттөр көп да, мисалы үчүн. Баягы эле түн уйкусуна тынчтык бербегендер бар. Мисалы үчүн этажда тургандар болсо, түнү күнү дебей эле бир окумда тура калып, ойгонуп, кокусуна тура калып усталыкчылык кылып калат, дүкүлдөтүп. Ал мезгилде алар уктап аткан болот, уйкусунан мешайт берет. Же жанагындай бир көңүл ачкысы келип каттуу музыканы коюп алат. Анда да же басат, топурап басат. Же болбосо баягы жакынкы дубал кошунада өзүнүн добушу менен, кыймыл аракеттери менен, ушундай нерселер менен азар берип коюшу мүмкүн да. Ошондой нерселер бар. Анан ушу кошунага мүмкүн болушунча ар бир кошуна мен жакшылык кылайын десе, ал кошуна дагы угуп алып мен жакшылык кылайын десе мамиле оңолот да. Ошол ишеничтүү болуштук үчүн баягы жогоруда айткан нерселерди айтыш керек. Бул жерде дагы бир нерсени кошумчалап кетейин. Кошуналар ортосундачы пайгамбарыбыз күндөрдөн бир күндө кошунанын акысы жөнүндө суралып калды да. Кошунанын кошунага болгон укуктары, акылары кандай болот деп. Пайгамбарыбыз айтты: "Атадруна ма хаккул жар?" Силер кошунанын кошунага болгон акысы эмне экенин билесиңерби деди. Анан кайра жооп берип, кошунанын акысы деген иза истаана бика аинтаху. Эгер сенен кошунаң жардам сураса, сен жардам бергин. Көрдүңүзбү, кандай маанилүү нерсе. Азыр кошуна кыйкырып айдап десе дагы уурлук болуп атабы, бирөө келип зордук зөмбүлүк кылып анан тоноп атабы, кой укпадым дагы, көрбөдүм дагы, билбедим деп баягындай түңүп жатып алгандар бар. Көрүп байкап калса дагы, "Ой, кошуна мындай болуп атат" деп айтып койбостон жатып алгандар бар. Бул жаман нерсе. Себеби ушундай кылып жардам бербедиң, эртеге ушул окуя сенин башыңа түшкөндө өзүң да гайры мансур, жардамсыз каласың да. Кошунанын кошунага болгон акыларынын биринчисин пайгамбар айтты: "Эгер кошунаң сенден жардам сураса, сен жардам берсең, бир муктаждыгы болсо, ошо муктаждыгына канааттандырсаң, ооруп калса, төшөгүнөн барып келип сурап, абалын сурап койсоң, эгер бир жакшылык жетсе, бир сүйүнүчтүү бир нерсеге жетишсе, ийгиликке жетишсе, яни мубарак болсун деп куттуктап коюшлук. Эгер бир мусибат жесе, мусибатын барып тазиясын айтып коюшлук. Башын кучактап, башың аман болсун кошунам деп. Вайда мата шайатаху. Эгер кайтыш болсо, анын жаназасын узатышлык. Эгер вала тудаллит алейхи бина. Үй салсаң, үйдү ушундай сал, сенин үйүң аны көлөкөлөтүп калбасын. Зыян берип калбасын. Бүгүнкү эң орчундуу маселелер. Кошуна менен акылдашып, кошуна ушул жерге бир там салып атам, бир имарат курган атам, бир макулдугумду берип койсоң, эмне кылайын, кандай кылайын? Сени көлөкөлөтүп койбоймунбу, сага бир азар берип койбоймунбу деп макулдашып койсо, бул эң жакшы болот да. Бул динибизде дагы бар, мына мамлекеттик азыркы мыйзамда да, курулуш мыйзамдарында бардыгында катылган нерселер да. Дагы бир улап ушул хадисти бүтүрүп койсом, фатахжубу анху риха илля бииднихи. Андан абанын келе турган жолун тосуп койбогун. Шамал тосуп ага күн көрбөй, шамал келбей калбасын. Илля бииднихи. Бул бина, курулуштар дагы, мындай нерселердин бардыгы кошунанын изни менен, уруксаты менен болсо, анда мейли дейт. Ва ида иштарайта факихатан. Эгер бир үйүңө бир мөмө жемиш сатып алсаң, анда фахдилаху минха, бир аз бөлүгүн кошунага бере кирип кет дейт да. Ва илам тафал фадхил сирран. Эгер мындай берип жибере алсаң, мындай эле билгизбей эле берип кой. Баягы жашырын элечи. Эми бул бизге эмне багыт көрсөтөт бул хадис? Бул хадис бизге багыт көрсөткөн нерсеси, эгер улуң менен бирге анын баласы мектепке чогуу бара турган болсо, ошол кымбат мөмөлөрдү алып бербегин колуна.
же onun үчүн тегине толтур акчаны көп салып койбогун, же бир шириндиктер болуп турган болсо кымбатын алып берип койбогун. Коңшунун баласы өзүнүн астын сезип калбасын. Ошол кошунанын баласы ушул нерсени жей албай көзү күйүп калбасын деген мааниде айтып атат да. Анан жок, мындай кылсаң бир неме берсең кошуна. Ошолорго дагы жететип турган таратчылык кылып бергин да. Уулуңду айткан чыгып мынаны өзүң дагы жегин, мынаны кошуналарыңа бергин деп бергин дейт. Эмне үчүн? Сенин факыр кошуналарың кедей кембагал ушундай кымбат балуу мөмөлөрдү, кымбат балуу шоколадтарды, кымбат балуу оюнчуктарды алып берип көчөгө көз кылып балаңды чыгарып койбо дейт. Сенин кембагал кошуналарың ушуну көрүп алып көзү күйүп, алар кыйналбасын. Хада ядхулу фи таваччу. Бул бизге бул хадистин берген нерсеси болот. Ошон үчүн баягы бирдемени сатып алсаң, кошунаңа кошо сатып кел кичине, кошунанын балдарына да деп. Бул дагы өзүнчө бир жакшы нерсени, мындай бир коомдук жашоодо, кошуна менен жашоодогу ширин кошуналык мамилени көрсөтө турган бир багат болуп атат. Алла разы болсун устаз, бүгүнкү берүүбүздүн дагы убактысы соңуна чыгып баратат. Сизге Алла разы болгон болсун, жана айткан хадистериңизге бардыгыбызды Аллах субханаху таала амал кылганга насип кылган болсун, жана илимиңизди берекелүү кылып, элибизге, жерибизге пайдалуу кылган болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү берүүбүз да соңуна чыгып баратат. Пайгамбарыбыз айткандай саллаллаху алейхи ва саллям, ар бирибиз коло коңшубузга жакшылык кылайлы, бул коомчулукта, бул кыска дүйнөдө бактылуу жашап өтөйлү деп Аллах субханаху тааладан сурап кетет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.